Салам достор, бүгүнкү видеону элем кегин жер жебейт деген макал менен баштайын деп турам. Себеби карасаңар 28 апрелде биринчи мөмөлөр ушинтип кызарып буша баштады. Эми буну дегустация кылып көрсөткөнгө бир аз эртерээк, бир 2 күндө дагы даяр болуп калат, Кудайым буйрса. Мындай кызарып аткандар көп эле экен. Ошо арасынан көзүмө илингени ушул болду. Ушуну тартып бир сүйүнүчүм менен силер менен бөлүшүп коеюн деп чечтим. Гүлдөп аткандар толтура, Кудайым буйрса бир 10-15 күндөн кийин уже чет-четинен азыздан сатыла баштайт. Кыргыз элим да кыштан аман эсен чыгып, бир аз витаминге муктаж болуп турган учурда ушу биздин мөмөлөр дагы бышып, аларды сүйүндүрүп баштайбыз деген ойдобуз. Ушундай экен да. Бир ай, жок 2 ай дейиличи. 2 ай жакшы усердно иштеп койдук. Жердин отдачасы болуп атат. Ушу мээнет кыла берсеңер эле боло берет экен да. Талыкпай эле мээнет кылып жана чарчайсың го, белиңди көтөрө албай деп барып жыгылып жатыпчы. Ошол сонун ощущение да, сонундай чарчап барып туруп жатасың го. Ошол жагат. Жана тренировка кылып жүргөн адамдар билет, залга барганда ушунчалык териң чыгып, чарчап, баягы акыркы калган мындай күчүң менен тренировка кылып бүтүп, ошол маалда кыйын болот да. Анан кийин залдан чыгып, баягы душ-буш кылып алып чыгып кетип аткандагы ощущение бир башка да. Лёгкий болуп, өзүң бул күнү бир жөн өткөн жок, мындай пайдасыз өткөн жок, бир результат кылдым деген ойдо чыккандай сезим да. Мына дыйканчылыкта деле ошол экен. Мээнетти кыласың, бул жерде эми бизге жардам берип аткандар дагы көп. Ушул жерден ырыскысын таап, үй бүлөсүн, бала чакасын багып аткандар дагы көп. Кудайым буйруптур биз аркылуу ошол кишилерге баягы ырыскысын берип атат да. Ал эми бизге алар аркылуу, алардын жардамы аркылуу бизге дагы ушундай мөмө берип, ырыскы берип атат. Ушу жерге мээнет кылып койсоң берет экен да. Кыргыз элим ушу башка өлкөлөргө чыкпай эле бала чаканын жанында ушундай мээнеттерди кыла берсек болот. Эми мына четтерим карасаңар, мына оң жак, сол жагым арпа, беде, анан буудайда. Ушуларга деле жерди алып мындай мээнетти кылса болот да. Биз деле чыдап кылып атабыз го. Болуп атат да. Жаман эмес. Кудайга шүгүр, жакшы результаттар болуп атат. Анан бирдемке десе эле баягы негативден баштап, анан жериң кымбат, анан ким алып берет, ал эле бул эле. Аракет кыла бергиле, боло берет. Силерге эч ким бирөө даярдап бербейт да. Бул жашоо негизи ошондой да, күрөш го негизи. Ошол менен бөлүшүп коеюн дедим.